Туаса жырык менен төрөлгөн бала. Бүгүн азыр биз таңдайын ошо жырык эки бөлөктө ошону мен жабыштырып тиктим. Пластика деп коет, урана пластика. Мындай нышан балдар бизде Кыргызстанда бир жылына биздин бөлүмдө эле где-то 300 операция болот да. Анан бул демелер как социальный проект деп биз проект жазганбыз. Ошо проекттин негизинде Германия өлкөсү менен, Швейцария өлкөсү менен, ошондой эле Түштүк Корея өлкөсү менен иштешебиз. Булар обмен опыт деп коет. Анан алар эми Германияда, Швейцарияда, Южный Кореяда бизчелик жок, аз кездешет. Себеби аларда биринчиден планирование, экинчиден төрөт аз. Мен жакында эле 14-үнөн 24-үнө чейин Түштүк Кореянын Сеул шаарына барып келдим, ошо обмен опыт мененчи. Биз 10 күндүн ичинде 2 операция болду. 10 күндүн ичинде. Андан кийин Түштүк Кореядан 5 келип бизде 25-инен 31 майга чейин бул жерде операция кылдык. 5 күндө. 5 күндө 28 больной жасалды да. Анан эми аларга жетпей калгандарын биз өзү жасап атабыз. Мен кече күндөн бери 6 жасадым. 6. Ушундай bunun себептери көп. Германияда, Швейцарияда, Түштүк Кореяда сөзсүз түрдө планирование болот да. Балалуу болуш үчүн алар 1 жылдап даярданышат. Мен ушундай балалуу болушум керек деп кайрылып, үй бүлөлүк врачтарга учетко туруп, анализдерди тапшырып, бизде андай болбой атат да. Бизде качан гана түйүлдүк пайда болгондо билет, андан кийин гинекологияга барышат, учетко турат. Бирок 3 ай мезгилинде УЗИден көрүнөт буларчы. Ушундай төрөлүшү. Ошол себептен бизде планирование жакшы болбогондуктан, анан биздин жарандар мындай көңүл бурбагандыктан, анан экинчи дагы бир себептер бизде Кыргызстанда же болбосо ушу Средний Азияда эле антибиотиктерди дарыгердин көзөмөлсүз сата берет да, аптекада, немелерде. Анан ушундай ысытма болуп атам же болбосо кичине башым ооруп атат деп аптекага кайрылат. Аптекада эмне? Средний образование алар продавецтер да, мындайча айтканда. Анан мына күчтүү антибиотик, ушундан экини ичсеңиз жакшы болуп каласыз деп күчтүү антибиотикти берип коет. Бул өзү физиологически эки башка болот да. 3 айда биригип. Анан ошо антибиотиктердин, күчтүү антибиотиктердин действиясынан бирикпей калат. Ошон үчүн бизде төрөт көп, бирок төрөткө жараша ушундай төрөлгөндөр да көбөйүп атат да. Наоборот, бизде жылдан жылга азайыш керек эле да. Анан экинчи жагы туугандар, родственный брак деп коет. Туугандар тага жеен үйлөнө беришет. Ошол дагы бул ген аркылуу, мисалы үчүн эркекте 46 хромосом, аялда 46 хромосом. Ошонун 23 обязательно окшош болот да. Ошондо тага жеендердики обязательно бири-бирине туура келет да, ушундай балдар төрөлүп атат да. Ошон үчүн бизде мындай алганда жиш жашаган же болбосо аз улуттагыларда ушундай төрөлгөн балдар көп. Бир жылда 300 ушундай нышан балдар жасайбыз да. Кечеки Түштүк Кореяда мен барганда да кызыктым да, интересовать этипчи. Корея 51 миллион 500 миң калкы бар экен. Ошондо Түштүк Корея боюнча бир жылына 300ге жетпейт экен да. Бизде бир бөлүмдө жылына 300 болуп атпайбы? Bunday bölüm Bişkek'te de var. Betçak хирургия, челюстный хирургия, жалдач. Ал жерде деле ошончо бизче операция болот. Ошон үчүн бизде эң негизгиси саламаттык сактоодо бул профилактика, планирование, анан кийин жарандардын дагы аң сезими өсүш керек да. Кичине туура мамиле кылыш керек. Балалуу болом дегенден ойлонуп, пландаштырып кылса жакшы болот да. Анан эми мурунку мезгилде бизде деле мындай неме болуп кеткен. Азыр Кудайга шүгүр, бир 5-6 жылдан бери жакшы. Эсиңизде болсоңуздар керек, тойдо баардыгы арак ичип, жаш жубайларга да ичирген учурлар бар болот деле да. Азыр эми ал ичимдик бир аз азайды. Азайганы менен азыркы мезгилде синтетический препараттарды көп колдонуп атат. Немени наркотический средстволорду колдонушат. Жаштарчы обязательно чегет. Ал деген обязательно ошо демеге жаш балдардын төрөлүшүндө, нышан төрөлүшүнө таасир этет да. Бул илим изилденген нерсе да. Ошо анан эми бизде жакшы азыркы мезгилде биз ушу областтык ооруканада Кыргызстанда жок.
именно туаса жырык балдардын реабилитация диспансеризация. То есть биз 6 айында илебин жасайбыз. 1 жашында таңдайын. Андан кийин мына жерде ортодонтия деп коет, тиштер түз кыйшык чыгып калат да. Ошолорду түздөп 16 жашында айырма жок кылып жасап атабыз да азырчы. Ошол комплексный лечение ушу Ош областтык ооруканада түштүк региондо болуп атат, Бишкекте да жок.